FPI Media Production тартуулайт. Достар, Фрунзе ТВ каналы өзүнүн көрүүчүлөрүнө жашоосуна бир топ ыңгайлуулук жарата турган Aviasales компаниясын сунуштайбыз. Эмне менен өзгөчөлөнөт десеңиздер, болгону гана телефонуңуздарда аласыздар, ылдыйда турган ссылка аркылуу Aviasales приложениясын көчүрөсүздөр жана кайсы багытта авиабилеттер керек болсо, ошону анкетаны толтуруп эле найти деген баскычты бассаңыздар 20 миңден ашык варианттарды таап аласыздар. Алардын ичинде эң арзанынан баштап эң ыңгайлуусуна чейин бар. Ошон үчүн жашообузду бир топ жеңилдетели жана Aviasales'ты телефонубузга көчүрүп алабыз. Сонун болду. Анан биз ушинтип ушул комнатада жатабыз деген сыяктуу нерселерден мен алысмын да. Дани жунабыз менен ванна, туалет дегендей. Жезден өзү бала да. Айтат, бунун күйөөсү жок, бул жөн эле көчөдөн дөөрөп алып жүрөт депчи. Мен сага өзүм аял издеп таап берем. Өзүм тандашып коем сага. Ошол эле учурда белди бекем бууп, өзүңдү колго алып, ажырашып кеттим, мен таштап кеттим эмес. Үчөөгө эле ыраазы болуп калабызбы биз? Бул адам менин жашоомду сурап атат да. Мен буга жооп берип атам. Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Общение долбоору кайрадан эфирде. Бүгүн биз үчүн чоң чыгарылыш. Себеп дегенде бул инсанды биз 1,5 жылдан бери күттүк десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде ар эфирге мынакей чакырган сайын же биздин колубуз бошобой калыптı, же жекебиздин колу бошобойт. Акыры бүгүн мынакей ушундай жылдызыбыз келишип калган экен. Жумуштан да бошоп, бүгүнкү эфирге да сонун маанайда келиптир. Бүгүн бизде конокто Айпери Көбүк кызы. Менден мурда сиз сүйүнүп атасызбы? Келдим наконец-то деп. Тажатырдымбы? Чынын айтайынбы? Чынын айтыңыз. Ооба. Тажаттым, Анан үчүн кечирим сурайм, мен бүгүн эптеп менден кутуласызбы эфирден? Элдос, негизи жакшы баласың да. Жок, мен сонун алтын баламын десеңиз. Ооба да. Просто аз адам билет. Бул программаны сен баягы башкарууңду болуп аткандан кийин подход кылып тура эле. Жакшыраак суроо бер. Суроолор кыйын болот, татаал эле болот. Себеп дегенде эми кимге берем башка айтсаңыз? Мен чын айтайын, буга чейин көп коноктор келген, алар менен көп мындай отуруп ачык сүйлөшө албайм, сиз челик болуп. Ошондой. Мен эртең башка бирөө көрсө, менин да артыман ушинтип сүйлөшмө? Любой жерде айтам, Айпер жамда тарс деп. Ошон үчүн тарс болгондон кийин ошондой да жоопторду ала алабыз бүгүн. Аракет кылабыз. Не болду? Бошодуңузбу? Киного тартылып атат эч жөө Айперже. Жаңы кино. Могу. Айперже. Ловис деген кино. Адаша албагыла бул киши. Биякта. Ловис деген киного тартылып атабыз. Буюрса акыркы эпизоддор калды. Буюрса марттын 4-үнөн баштап бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар. Мелодрама. Мелодрама, значит, сиз башка рөлдөсүз, бирөө менен прямо сүйгүү. Экөө менен. Ашталдыбы? Сүйүү 3 бурчтугу. Треугольник барбы? Жакшы, анда чыкканда көрөбүз. 4-март Ловис Айперже башка рөлдө 3 бурчтук. Жаттап алып ошол эле фактыларды окшошуп атабы? Мен просто айтайын деген, жаман эмес, жакшы эмес. Керк рөлдөрүңүз бар, прамский өзүнө сонун отурган. Керк рөлдөрдө Айпер жөн эле койсо болмок экен дегенде да. Так, ошол жерин так поподробнее, пожалуйста. Жөн эле койсо болмок дегенде эмнени айтып атасың сен? Анча-мынча кино. Мисалы, эми досторду понятно. Ал жакиштен эчтеке билбей жүргөн кез болчу, Салам Бишкекте жакшы. Майдакан аябай. Прям өзгө жарашкан образда эркекче жүргөн болуу үчүн мындай. Жубайлар жарашпай калдыбы? Назик аялдын. Ошондой дейсиң. Жакшы. Анан айтып атпаймынбы? Сизди мындакей Салам Бишкекте прямо ачылгансыз да. Себеп дегенде образ ошондой болгон. Өзүңүзгө жарашыктуу дегенде. Дарс. Билбейм, бул кинону эртең барып көрөбүз, сын такканда коем, бирок сизге мындай көпчүлүктөргө салыштырмалуу жакшы аткарасыз. Өзүңүз үчүн болгондо окшошуп атабы деген ойдомун да. Прям илете аласызбы адамдарды эртең экран аркылуу? Экөөсү жаман болду деп. Эми өзүм илеп аттым, эми эл деле илесе керек. Эми кандай, бул мелодрама сүйүү жаратып атабыз. Эми баягы мындай экен да. Чын айтсам, сүйбөгөн эле адамды сүйүп аткаруу бир аз оорураак да. Анын үстүнө жаныңда жолдошуң карап турса, образга кире бер да, ананчы. Кызганчакпы? Кызганчак? Ал кызганганда. Жок, просто бүгүн эми Элдос кара.
Любой эле эркек кызганат да. Кызганат. Ооба, бул жакшы нерсе. Кызганган себеби сага баягы кош мамиле кылгандан көрө бул кызганып турганы өтө жакшы нерсе. Анан чеги менен да. Чеги менен. Ооба. Анан эркек киши кызганбаса бешке кирбейт дейт. Бизде ошондой сөз бар. Анан кийин ошон үчүн кызганып турган жакшы. Анан ушундай кызганып атканда ошончолук кызгандырып, анан ушундай нерсенин баарын ошо жолдошуңду баягы мындай да, аял киши турмушка чыккандан кийин же жумуш же үй деп калат да. Бизде көбүнчөсү турмушка чыккандан кийин үй бүлөнү тандап токтоп калгандар көп, аз эмес. Анан баарын бирдей алып кетиш үчүн чынында эле бир аз кыйынчылык жаратат да, баардыгына эле. Үйдө бала бакыра, ошол эле учурда жумушту да, тем более шоу-бизнести да алып кетүү бир аз орчулук, түшүнбөстүктөр болот да. Бирок тилин тапкан мен кыйын экенми? Сиз кат эле кыйынсыз, бирок мындай да, өзүңүз айтмакчы, оорду утпайсызбы? Азыр тем более экеси оор болсо керек, себеби кичинекей бала бар. 2 балам бар. 2 бала бар эми. Кечүүсү 10 айлык, жакында 11 айлык болот буюрса. Атам менен апам, сиңдим, келиним бар экенине сүйүнөм да, Кудайга шүгүр. Ошо ата-энем карашып, ата-энем негизи эле ата-эне дегенде мындай жүрөгүң мындай болуп түшөт да. Себеби баардыгыбыздыкы эле ошондой болсо керек. Ата-энебиз бар, биз ушинтип эркелеп жүрөт экенбиз да. Ата-энелерибиз бар, биз Кудайга шүгүр бактылуу экенбиз. Ошон үчүн ата-энелерибиз бар болсун. Мен атам менен апам оорубасын эч качан. Баардыгыбыздын ата-энелерибиз бар болсун. Албетте бар болсун, анан эркелейт экенбиз деп туруп анча-мынча сизди эркелетип коет келсе бирок. Кимди? Ата-энеңизди айрыкча. Атам менен апамды мен нанып кетейин, мен атам нанып кетейин, апам деп жакшы көрөм деп нары өтсөм деле кучактай берем, бери өтсөм деле кучактай берем. Өткөндө эфирде, прямой эфирде бир жерден телефон чалдырды, жакын адамыбызга сүйүүңүздү билдириңиз. Анан атама чалдым, анан ата мен сизди жакшы көрөм, силерди, апам экөөңөрдү деп айтып, мындай чынында башкача болду да. Баягы ушунча эл карап турат, анан музыканын коштоосунда айтканда жүрөгүм илжиреп кетти да, көзүмө жаш алдым. Анан көп комментарий жаздыр. Мен хейтерлер кандайсыңар, мен силерди жакшы көрөм. Анан кийин көп жаздыр. Атасы эмнеге реакция кылган жок. Биринчиден эркек киши дароо эле реакция мындай оор басырыктуу болот. Эркек кишинин баарынын ичинде болот. Анын үстүнө атамды мен үнүнөн билем да. Атам мени баягы атасы менен кызы ортобузда ушундай бир байланыш бар. Сезет да. Мен да атамды көз караш эмес, мындай эле басып баратса эле ичинде эмне кандай болуп аткан эмоциясын сезем да. Ошого анын үстүнө мен атам менен апамды бассам турсам жакшы көрөм, мен силерди жакшы көрөм деп айта берип, мен көндүрүп койгом да. Көп айтам ал сөздүчү. Кудайга шүгүр, көп айтып турган баягы көңүлүнө алгым келет да. Жакшы, анан билишим боюнча өзүңүз буга чейин айдап жүргөн машинеңизди атаңызга белек кылып койдуңуз. Эми баягы эл катары иштеп чоңураак машина мингин келип дегендей мындай мен дагы дейткенсиң да. Анан кийин эми баягы көп эле айта берет да. Ырчы болгондон кийин анан белгилүү болгондон кийин мындай болбойбу, мындай кийинбейби, мындай жүрбөйбү деп айта беришет. Анан ошого атам айтты: "Кызым, мына иштеп эме болуп атасың, өзүңө жакшы бир машина белек кыл өзүңө" деп. Анан мен эми колум ачык да. Жок дей албайм да. Анан кийин ошого акчаңды жөн эле чача бербей мындай неме кыл деп атат да. Анан макул да анан машина алгам. Анан эл катары джип алгам мен дагы. Алдым дагы бир айга жеткен жок, 2 жумадай айдадым да. Меники эмес экен да. Сиздики. Дароо атам өзүнө жактырган да ал машинанчы. Анан кызым мага жакты дегенден, себеби бул убакка чейин канча машина котордум, баарын атам тандап берет да мага. Анан атам тандаткан атайын, атам немеси тандоосу жакшы да. Анан ата сизге жакты эле го, жактырдыңыз эле го, менден сизге белек деп белек кылдым машинамды. Анан өзүм кайра эле өзүм машинама отуруп алдым. Себеби баягы адамдар мындай экен да,
встречают по внешности, провожают по уму деп коет да, по разуму деп коет. Анан ошого дароо эле машинан кандай болсо адамдардын баягы мурунку адамдардын сага кылган мамилеси да өзгөрө түшөт экен да. Мен эми өзүң билесиң, мен фальшты жаман көрөм. Жасалмалыкты өлө жаман көрөм. Анан кийин машинаң өзгөрсө, кичине кийимиң өзгөрсө эле адамдар тескери. Азыр заман ушундай болуп калыптыр да. Анан кийин башкача сүйлөп, башкача тийишип, анан башкача мындай неме мамиле кылып баштаган. Мындай машина айткан дегенде. Ошол байкалып атабы азыр просто буга чейин айтып аткан унаасы аябай крутой. Айтып берейин маркасын айтып берейин. Айтып берейин, бирок крутой болчу. Мына бир тойдо как раз күтүп атсам айтып берже келди эле, о деген да сразу катып кен эжем деп. Азыр болсо мынчалык машина эсеп. Мага жетти. Кудайга шүгүр. Кичине бир машина. BMW X5-дин баасындай эле баасы. Ооба. Бирок адамдар өзгөрдү кадимки ошондой. Адамдар өзгөрдү, жок достор пайда болот экен. Эми мен биз баягы белгилүү болгон үчүн башка учурда деле болот. Эми машинага деле басым жасалат экен да, байыр делечи. Эми алго турган иш. Глобальный аякында өтө турган болсок, сизде азыр хейтерлер деп мына тийишип калбадыңызбы? Тийишкен жокмун, учурашып койдум. Ассаламу алейкум, хейтерлер. Кандайсыздар, жакшысыздар деп. Сиздики 1.200.000 катталуучуңуз бар Инстаграмда, бирок сиздики менен менин хейтерлеримди алсак бирдей эле. Мен какта мындай 30 канча миң менен элечи. Ошончо адам чогултканга жетишип болгон да, ошончо мени да жакшы көргөндөр. Кандайсыңар? Инстаграмга сиз күнүнө бирден экиден публикация киргизесиз го? Неге карабайсыз? Настроением болуп калса. Настроение бар анан. Неге байкашымча башкалар болсо макияжың не то, кийимиң мындай, бул жерде киргизбеш менен үйдө мынтип түшпөй эле болуш керек. Сиз тарс кандай болсочу? Халатчан болосузбу, жолукчан болосузбу, спортивкачан болосузбу? Как она есть киргизесиз го? Инстаграмда да ачык. Макияж жок. Жашоодо кандай болсо, макияж барбы, жокпу? Макияж жок, бетте угрийди кой. Жок, кайсы бир прямой эфиринге кирсең, караңгы отуруп, сүйлөнүп отурсуз өзүнчө элечи. Телефонум начар болчу. Айтып берем, жарыраак жерге чыгып албады комда. Ордоруп. Инстаграмды көтөрүп алгандан кийин рекламаны көп киргизип атасың да, рекламаны канча табасыз деп сурайын деп атам да, ачык эле чалпак тил менен айтканда. Айткысы келбейт. Сөздүн тамыры ушул жеркен. Айта турган максатыңды түшүндүм мен. Айланып тегерем келиши акчага такандын айчын башладым. Билгиси келип атты, мен эмес. Жакшы, өткөн күнүн айтайынбы? Мен уккан сумманы айтыңызчы ошону. Кудайга шүгүр. Сон жакшы табабыз. Азыр баягы Инстаграм негизи баягы живая реклама болот да. Азыркы жашоонун баары эле ошондой калды. Мисалы Инстаграм сен менен өмүрү учурашкысы келбеген адамдарды учураштырып койду. Инстаграм подписчиктерим көбөйгөн. Сен менен достошкусу келбеген адамдар достошуп калат. Сен аларга сен керексиң да. Сен бетиңе жакшы сөз айткысы келбеген, артыңан сүйлөп жүргөндөр сен бетиңе ушундай жылмайып сүйлөп калат экен. Реклама боюнча айткым келсе, рекламаны жерине коюп, жакшы рекламалар ташып алганда системаны жага баштады. Инстаграмга дегенде. Сиз эмне мындай кандай десем, душманыңыз көп деп айттыңыз го, жана жактырбаган адамдар деп, жа уже байкалып калды канча жылдан бери. Учурашып калыштан, жалып калыштан, андай кепу дегендей кылып эле. Мисалы, мен буну эмнеге айтып атам? Туура эмес ойлоп калыш мүмкүн, өзүн таза звезда сезип атат деп. Жок, мен андай ойлобогула, мен андай эмесмин дейли. Актан эрген сотурда. Мисалы, жаңыдан чыгып келатканда, же болбосо уже ырдап аткан учурда, мисалы 5-6 жыл мурда, ушул убакка чейин бир инсандар бар, аттуу баштуу учурашсаң алек албайт болчу да. Себеби менин атам менен апам ушундай тарбиялаган, көргөн жерде ар бир адам менен учурашып жүр. Тааныйсың, тааныбайсың, улуу адам менен учураш. Мен ошол тарбияга салып эле бардыгы менен жакшына учурашып, ал-акыбал сурашып, мындай неме кылганды өзүм жакшы көрөм. Анан кийин бир жолу эмес, 2 жолу эмес, улам эле кайталана берсе ошол нерсе мындай уже
эме болуп баштайсың да, неприятно болот уже адам менен. беймаза болуп баштайсың да. Баягы салам берүү, алик алуу бул жакшы нерсе да, өзү мусулманчылыкта да. Анан кийин улуу эле эжекелерибиз, кээде агайларыбыз мындай салам берсең алик албай коюшат да. Сен ким элең дегенсип, же болбосо мындай укпамышка салып, мүмкүн сен жөнүндө башкача сөз угуп алганбы, бирок бирөөдөн ушак сөз угуп туруп, сага мамилесин өзгөрткөн адам өзү ката кетирет да. Себеби мен мисалы адамдарды кылган мамилесине, мага кылган, мен кандай мамиледе болсо, мен хоть ошол адам жөнүндө канча сөз уксам дагы, мен кылган мамилесине жараша өзүнө жооп берем. Жамандап атат, бирөө түм эле ушундай шыбаган учурда жок, мен сый мамилени сактап калгам. Себеби ал адам мага андай эмес. Мен ал адамдан андай сапатын көргөн эмесмин. Көбү ушундай экен, уккан боюнча эле сен менен уже саламдашкысы келбей калат экен. Ал уккан сөзү чынбы, чын эмеспи, калппы, ким чыгарды ал сөз вообще неизвестно да алчы. Ошого мен капа болгонум, баягы саламдашканда алик алып койсо, учурашканыңда жакшы мындай саламдашып койсо, учурашып койсо, бул да болсо бир көңүл да. Андан сырткары улуу муун жаш муунга жакшы үлгү болуш керек деген ойдомун да. Себеби улуу муун жаш муунга жакшы тарбиясын берсе, үлгү болуш керек. Не то, что сен мындай, силер мындай болушуңар керек, жаштар мындай болушуңар керек эмес, өздөрү үлгү болуш керек. Бизден ошондой эле ата-эне мисалы баласын тарбиялаганда деле, сен балам эмнеге мынтип атасың, элдин балдары эмес, өздөрү ошондой болуп көрүнүш керек. Бала көргөнүн көрүп, ошондон тарбия алып чоңойот да. Сен сөзүңө угуп эмес, сени көрүп чоңойот. Ошондой эле улуу муунду көрүп, жаш муундар чоңойот. Ошого мен айтканым, мисалы жана аябай жүрөгүмдө калып калганда ошо нерсе, бир жолу эмес, канча жолу кайталанган, бир адам эмес, 2-3 киши да учурашканда алик албай койсо, баягында калып калат экен да. Ошого адамдар ар түрдүү болот. Өзүмө кызык болгон суроону берип алдым, эми элге кызык болгон суроолорго дейчү. Жана концерттеп коесуз, өзүңүз качан концерт бересиз? Кудай буюрса, 10 жылдык концертимди берем деп аракет кылдым, бирок ал кезде турмушка чыгып, экинчи ирет апа болуп, Кудайга шүгүр ушундай нерсени берди. Анан быйыл 12 жыл болду сахнага чыкканыма, жеке өзүмдүн сольный мындай чыкканыма. Анан жакшы концертти бере турган убактым да болду. Себеби Бишкек шаарына башка жактарга концерт берип эле жүрөм. Региондорго, Кыргызстан боюнча, Россия боюнча башка мамлекеттерге барып да концерт берип жүрөбүз. Европа болобу. Анан Бишкекке кое элекмин. Себеби Бишкекте жакшы сонун кылып, эми баардыгы эле айтып берет, өзгөчө концерт койсом депчи. Баардыгы эле мактанат, баардыгы эле айтат. Эми мен деле аракет кылам ошол нерсеге. Бирок азыр бир аз иштеп алышым керек, анан кийин концертти коем буюрса. Мага ушундай сезилип атат, эл журт, сиз эмес, эл журт прям сизди депрессияга малдырып, вообще кипшилдин комментарийлерди окуп калам да отуралчы. Мен комментарий окуганды жакшы көрөм да, ошон үчүн абайлап жазгыла дебем. Айпери молодец, ушундай муну деп. Эми албетте оор. Ажырашуу деген тема негизделечи, айрыкча кыз кишиге, бирок эми ал күндөр артта калды го. Артта калды. Азыр койчу, сурап коечу, муну тамашалап атып. Жок, сурай бер, мен коркпойм суроодон. Любойун сурай бер. Жок, имеется в виду ошо депрессия дегенде, катуу эле депрессия болду деген ойдо эми же комментарийлерде элдин баары эле отуруп эле өздөрүнчө эле мындай айпер азыр мындай болуп кетти деген ой менен эле киришип алыштыбы. Бизде мындай да, айтайын дегеним, бирөөнүн жеке жашоосун вообще кийлигишкенди да жаман көрөм, сураганда да жаман көрөм. Жок, мен айта берем. Ушундай суроо болуп калды, туура келип калды, мен айтам. Мындай да, мисалы ажырашып келгенде кичине бир аз мындай эшиктен шамал урса деле сага тийгендей боло берет да. Бул ар бир ажырашкан адамдын башынан өткөн да. Эми сага тиешеси жок болсо деле, башка эле бирөөгө сүйлөп атса деле ошол сөз сага тие бергенсип да. Бул ошо депрессия.
ажырашуу бул өтө оор тема. Оңой эми көп эле тез эле ажырашып тез эле оңой көргөндөр да бар. Андай эле араз эмес. Тез эле анан жеңил ойлуу адамдар бар. Мага жакпай атат. Мен мындай жашоого чыдабайм. Мен ажырашам дегендер да бар. Эми бир аз эме кылып койсо ал нерсе да өтүп кетет да. Мындай акыл сөздөрдү эмнеге айтам? Көп айтат, ушундай акылдуу экенсиң, анан эмнеге ажырашасың депчи. Бул болгону буйрук экен. Миң каалап, миң аракет кылсаң дагы буйрубаган болсо, демек ошол күндү көрөт экенсиң да. Анан депрессия демекчи, чын айтсам мен ошол учурда жана айтып кеткендей эле бир гана ата энең, бир туугандарың турат экен жаныңда. Алысыраак туугандарың дагы сага душман болуп келет экен да. Сен мисалы ажырашсаң же болбосо кичине бир аз кемчилигиңди көрүп калса, болду, сен болду ошол жерде шыбап монтип адам катарынан чыгарып коет экен. Эркек кишиге жакшы мындай көп неме болбошу мүмкүн, аял кишиге өтө эле таасир берет да бул нерсе. Ошол учурда кыйналып аткан учурунда, мисалы бир бала менин колумда калдым, ата энеме жүк болгум келбейт. Ата энең ажырашып келгениң ушул уже эле ата энеңе канча оордугун тийгизет да. Бул жакта көпчүлүгү чөгүп кеткендер да бар, мындай учу ситуацияда чөгүп кетип, мындай неме болуп, башкачасычу. Жок. Мага атам менен апам ушундай колдоо көрсөттү, жыгылып чалынып турган жеримден бутума кайра тургузуп коюшту да. Кызым, жашоолана берет. Демек буйрук экен. Анан дагы ажырашуу бул аялдан мындай көз каранды эмес, кыздан деди да. Кыз бала кааласа эле тийип алып, кааласа эле ажыраша калбайт. Бул нерсе бир гана кыздан көз каранды эмес. Ошон үчүн кызым, иштей бер. Жашсың. Балаң бар. Балаң үчүн аракет кыл. Ушундай бир жакшы мотивация берди. Эми болбой эле сезилип атам. Себеби ар бир ата эне кызына бакыт каалайт да. Жүрөгү эзилип аткан баарын мен сезип, баарын көрүп турдум. Ошол эле учурда белди бекем бууп, өзүңдү колго алып, ажырашып кеттим, мен таштап кеттим эмес. Дальше жашап кеттим. Бутума туруп кеттим. Кудайга шүгүр, мени атам менен апам ушундай колдоду, бир туугандарым жанымда болду, балам да жардам берип, мен иштедим. Ушундай талыкпай иштедим. Иштеп баштадым. Себеби баягы шоу-бизнесте ушундай да, баягы атың чыккандан кийин, ушундай дүң болуп турган кезде, турмушка чыкканда түшөт, рейтинг деп коет го. Иштебей каласың, уже элдин оозуна алынбай каласың. Анан кайра чыгыш дүң болуп, бул өтө оор да. Бул себеби мындай жашоодо деле болор, өйдө төмөн боло берет. Бирок биздин жумушта кайра өзүңө бар жокту алып келип, кайра эле жана популярностьты, рейтингти кайра көтөрүп алуу, бул көп оорчулукка, мындай көп эмгекти талап кылат да. Кайра Кудайга шүгүр, ушундай элим бар экен, ушундай көрмандарым бар экен. Ушу атам менен апамдын колдоосу менен Кудайым берди мага. Кайрадан өзүмө алып келип алдым ошол нерсени. Алып келип алдым десем жаңылышпайм, себеби мага ал нерсе билинди да. Себеби жаңы ажырашып, эми мен ачык эле айта берейин бул нерсени. Ажырашканда сен ишиң жүрүшпөй турганда, колуңда эмчектеги балаң бар, эч ким жардам бербей турганда, эми ата энеңдин үйүндөсүң, тартынып турасың, өзүң сага эч ким эчтеке дебесе деле ушундай депрессия болот да, бир стресс болот да булчу. Ошол маалда сен мисалы кимге ишиң түшсө, кимден бир жардам сурасаң, ошол адамдардын да мамилеси өзгөрүп калат да сагачы. Сага уже мындай бир үчүнчү сорттуу адамдарга мамиле кылгандай кылып калат да. Ушундай ызырынгам да. Чынын айтайын, мен канча мисалы кайрадан иштейин деп көп жерге неме кылып, ушундай сурануу немелер болуп калган. Ошол адамдарды азыр мага келип аябай жакшы учурашып, жакшы неме кылат да. Ошондо менин жумушум түшүп барганда башкача мамиле кылышкан да. Катуу тийген да. Ошого ушул кыйналып турган маалда ким сага колун сунса, ошол адамга өмүр бою ыраазы болосуң да. Эми ыраазы болгонду билсең да, албетте. Анан ошол маалда мага колдоо көрсөткөн адамдарга терең ыраазычылык айтам. Чынында кыйналып турган учур бардыгыбыздын эле башыбызда бар да.
ошого атам менен апама, бир туугандарыма рахмат. Ошо кыйналып турган учурда дегенде колдоо көрсөткөндөрдүн катарында болсо да азыр жездеше болуп кеттиби дейм да, же ошол моментте же кичине уже өзүбүзгө келип уже чыгармачылык менен алаксып жүргөндө Эми азыркы жездең мен уже Дани болуп жүргөндө болом. Жок, просто көргөнүм мындай дайыма бирге жүрөсүңөр, анан бири-бириңердин тамашаңар өтө бар, тамашалашып коелу, бири-бириңерди тийишип коелу кетип бир толкундасыңар дейм да. Эми жездең экөөбүздү көбү мындай түшүнбөй туруп калат да. Булар урушуп атабы же кандай сүйлөшүп атат? Себеби неудобно болуп кетет кезинче экөөң тургандач, мындай кетип калсамбы же жөнөп койсом экөө тамаша болот да, же эмне болуп атат да мына. Койт өзүң да. Апамдар да эмгөндү. Эмгөндү, эмне болуп атасыңар депчи. Себеби эми күлүп эле ал ушундай тамашалайт да. Мен башында мен деле жакшы түшүнбөйт болчумун. Эмнеге мынтип атат деп таарынып, ыйлап жүргөн күндөрүм болгон. Анан эми экөөбүз бир мындай волнага түшүп алдык да. Себеби баягы неме бар го? Эгерде соперник же болбосо душманыңды уткуң келсе, өзүнүн баягы инструменти, өзүнүн немеси, тактикасын колдон дейт го. Ошондой болду да, өзүнүн тактикасын өттүм эле. Азыр экөөбүз бир волнадабыз да азырчы. Эмнеге көрсөтпөйсүз деген сурат. Билбейт го, көрбөйм. Косягы көп да. Нетпи? Тармайбы дегенде, эмнеге элдин баары деп. Негизи кыздар ушундай болот да, көбүнчө жанагы эркектерде деле может болуп кетет деп мындай. Болуп кетет экен го. Болуп кетет экен. Болуп кетет экен да. Эми бардыгы айтат. Көп айтат, бунун күйөөсү жок, бул жөн эле көчөдөн төрөп алып жүрөт депчи. Андайлар да бар, мен угуп эле жүрөм андай сөздөрдү. Эми мен мисалы позитивдүү жүргөнү аракет кылам, ар дайым күлүп жайнап жүргөнү. Бир орчундуу бир маселе көйгөй болуп атса дагы мындай күлүп жеңген аракет кылам да. Мисалы бул бияктагы адамдар мен азыркы күлүп отурганымды деле бул жалжактап эле бирдеме боло берет деп сүйлөшү мүмкүн да. Себеби бул да болсо бир күчтүүлүк деп билем да. Себеби ушул эле адамдын ичинде канча нерсе бар экенин эч ким билбейт да. Бул сырткы кебетен эле гана адамдар көрүп атат да. Жашоо өзү и так оор да. Аны кайра оорлоштуруп, ого бетер таза монтип не кереги бар? Болушунча позитивдүү, болушунча күлүп, ар бир Кудайымдын жиберген ар бир сыноосуна татыктуу деңгээлде баягы жеңип өткөнү бул сонун да. Анан ошого көп айтат, ошо күйөөсү жок, андай мындай деп. Жок, жолдошум бар. Сүрөтүн эмнеге чыгарбайт деп да айтышат. Бул анын каалоосу. Менин каалоом. Мен деле башкаларды көрүп, мисалы, кызыгышым мүмкүн. Мен деле ушуну күйөөм менен чыгарсам болбойбу деп бир ойлойм да, анан кайра ал оюмдан кайтам. Себеби бул жеке жашоо. Анан кийин мен мына күйөөм менен ушинтип кучакташам, мен күйөөм менен ушул жерде ушинтип тамак жейм, анан биз ушинтип ушул комнатада жатабыз деген сыяктуу нерселерден мен алысмын да. Өзүм эле алысмын, жеке. Эми балдарымды архив үчүн кээде чыгарып, видеолорун чыгарып турам, өзүм архив үчүн. Эртең күндө балдарым чоңоюп ошол нерселерди көрөт деген ойдо. Анан өтө эле монтип аябай мындай жеке личный нерсени чыгара бергим келбейт да. Жолдошум бар. Жолдошум да каалайт ошол нерсени кичине мындай жашырынраак жашайлы, жакшыраак жашайлы. Себеби сөз бар, көз бар дегендей. Анан өзүм дагы андай эле жана мына биздин диван, мынакей мен балам эмне жерде уктайт, анан мен күйөөм экөөбүз эмне жерге жуунабыз менен ванна, туалет дегендей андай нерседен алысмын. Өткөндө шок кылдыңыз, ачык эле айтканда. Если күйөөм кааласа, экинчи аял алам десе, мен каршы эмесмин деп. Каршы эмесмин. Серьезно эле. Күйөөм айтмакчы, железобетонно. Мүмкүн элдин баары шок болуп азыр бир секунд, 2 секунд берели паузаны. Чын элеби? Серьезно? Тамашасы жок.
Мага чын таң калыштуу болот. Биринчи жолу эми биринчи жолу дегенде көп эле кыздардан угам, конечно, без проблем депчи, бирок эстрада жадында биринчи жолу сиз айтып атасыз дедим да ушул сөздү. Мен макул болмокмун деп. Бул сөз бизде көп болот. Үйдө Ооба. ким баштайт теманы? Ал да. Алат эле уруксат бересиңби деппи? Ал мындай тамашага салат, а мен чынга салып туруп ушундай жооп бергенде деп туруп калат. Шок болчу. Чындап эле депчи. Анан чынын айтсам, мен айткам. Мейли. Сен мен айткан, мен каалаган талаптарымды кылып берсең, мен сага өзүм аял издеп таап берем деп. Өзүм тандашып коем сага. Сен, жан чындап эле, сен мага аял тандашасың, койчу. Ооба. Жаным, сен неге мага андай деп атасың? Бирде аял уруксат бербейт го, дедим мен. Элестетип коюп Жаным дедим, просто. Жок, ушундай болду, мен экөөбүздүн ортобузда айттым. Чындап эле, сен мага ушундай подарок кыласың, мен сага ыраазымын деп баштадым. Анан мен айттым. Ооба да дедим. Мен чындап эле айтып атам. Неге сен мага антип уруксат берип атасың? Эгерде мен сен каалаган талаптар, сен койгон талаптардын баарын аткарсам, чындап эле уруксат бересиң. Мен айттым, уруксат бермектен өзүм тандашып коем. Неге андай деп атасың? Көрө, сага менден башка да бирөө чыдасын да дедим. Сен өзүң менден башка да бирөө көтөрсүн да дедим. Мен эле неме кыла бербей, көтөрө бербейсиң, неме башка бирөө да кыйналсын да дедим. Десем чычалап кетти анан ошол жерде баштап. Анан бирок кайра аябай чычалап баштады. Сен ушинтип антип мен айттым. Мен койгон талаптарым баарын аткарып койсоң, ушу бар жогум жакшы, ушундай бар жогум тегиз эле болсо, пожалуйста. Талап не деле? Бирок дедим, мындай да. Талабым ошол эле, эл катары эле. Үй жайыбыз өзүбүздүн, балдарыбыздын кийим кечеги, окуу бар жогу мойнунда. Менин бар жогумду камсыздап койсо, анан ала бер дедим. Бага алсаң. Бага алсам. Эки аялды. Бирок суроо. Мисалы, мырзалар сүйүнөт, эки аял десе, тим эле деп бир аял менен эптеп жашап атпайбы азыр? Бир аялдын оозуна, тилине чыдабай канчасы ичип кетип атат да, мындайча айткандачы. Сөзүн көтөрө албай, башкара албай, же болбосо бага албай бир үй бүлөнү. Эми көп эркектерге мындай катуу тийбесин, бар андай мырзалар. Бир үй бүлөнү эптей албай аткандар, же бир аялга күчү жетпей аткандар бар андайлар. Мен айтам, ушунча үйүңө барсаң ажылдаган эле бир аялың дегендер да бар. Анан ушундай ажылдаган аял, где гарантия, что экинчи аялың спокойный болот? Может, ал андан өткөн ажылдаган бирөө болот. Экөөнүн ортосунда зачем сага баш оорук деген сөз да. Тынч эле бир эле үй бүлөң бир аялың менен жашай бер, туурабы? Анан шарият менен карап келгенде, эки үй бүлөнү бирдей кароо керек. Бирдей. Ал да эртең көрсө төрөп берет. Бул балдарың бар, бул дагы төрөйт. Эки жака бирдей карай аласыңбы? Нереально. Азыркы биздин заманда эки жак эмес, бир үй бүлөнү бага албай, не то что бирдей, бир үй бүлөнү жакшы кылып карай албай аткандар көп. Талаалап жүргөндөр көп. Ушу үй бүлөмдү багайын, бутубузга туралы, үй кылалы, бала чагам кылайын дегендер да көп. Андан көп. Себеби балдарынан алыс, ата-энесинен алыс жүргөндөр да көп. Ушу турмуш тиричиликтин айынан. Мен ойлойм, биздин мамлекет шарият боюнча уруксат берилген. Бирок биздин көбүнчө калкыбыздын мисалы көп пайызы бул эмеге дал келбейт азыр, туура келбейт. Шартыбыз туура келбейт. Мейли биз морально даяр бололу ал нерсеге. Бирок шартыбыз туура келбейт. Себеби бир үй бүлөнү татыктуу кылып карап алып жүрүү көпчүлүгүнүн эле мындай колунан келе бербейт экен да. Мындай бир орусча айтмакчы щепетильный тема да. ЖЗШ эки баланы мындай бирдей эле карап, бирдей эле өстүрүп келатат да. Анан кээде атасы менен жолуктурганга уруксат бересиңерби?
келеби жолгабы же вообще мамилени үзүп алдыңарбы? Прям Биз ажырашканыбызга мына 4 жыл болуп атат. Көрө элекмин мен ал кишини. келген эмес вообще. Көрө элекмин, уга элекмин, көрө элекмин, жок. Вдруг келип калса мен көрсөтөм. Жолуга уруксат бересиз. Уруксат все атасы да. Ошонун каны. Көп эле тени жолуктурбайчы андай мындай. Мен бул боюнча жолдошум менен да сүйлөшкөм. Атасы да дедим, жолуксун, билсин. Эртеби кечпи билет. Бирок ал киши жактан бир реакция болуш керек дегеним да. Анан кийин мисалы келбесе, кабар албаса, ал чоң атасы чоң энеси жактан эч кандай мындай неме болбосо мен барып мени келе көргүлө деп неме кыла албайм да. Келип биздики деп келип неме кылып көрсөткүлө десе, эмнеге мен жашырам ал? Көрө элекмин, уга элекмин ал кишилерди мен. Связь вообще жок. Жок. Анан Жездең болсо өзү бала да. Эч чоң балаңызбы? Жездең өзү бала. Дагы өтө эрке. Анан кийин кичинекей балдардан өзү түм эле талашып, өзү мындай атамдашат да. Ушундай бала кыял да алчы. Ошондой. Мен курчоомдо жалаң эркектер. 2 уулум, жолдошум. Анан бала кыял бирдеме болсо өзү талашып, алма бирдеме жеп атса ошолордон талашып, ал талашса кадимкидей бала кыял да. Ошондой эле. Айымдарга бактылуу болуш үчүн эң керектүү эле 3 нерсени Жана бербедиң беле? Жок, айтпай койдуңуз да сары бертиң. Учуп кетиптирмин да ошо, же башка жакка айлап. айлап Башка жакка бурулуп кеттиңиз. Кыска нуска эле. Мындай санап коюңуз. Эркектерден эмне талап кылат элеңер дегенде эле смыслы да. Эркектерден эмне талап кылабыз? Үчөө болбойт. Үчөөгө эле ыраазы болуп калабызбы биз? Айымдарга эң эмеси мырзалар, сиздерге кулагыңыздарга көмүштүр койсун. Баарына. Көңүл бургула. Эркелеткиле. Анан настроениясын тез сурап тургула. Ошо погода тез өзгөрүп турат, ошон сурап тургула, погода кандай деп. Настроение дейли же погода деш керекпи? Настроениясынан погода зависит да. Болгону жылуулук эле тартуулагыла, эркелеткиле, көбүрөөк көңүл бургула, ошол эле. Себеби айымдар баардыгыбыз кулагыбыз менен сөйбүз, билесиңер баардыгыңар. Кичине жылуу сүйлөп кой. Мен баягы нерв болуп атканда да Жездең билет да ошончу. Кайнап баштаганда да, жон деп туруп акырын алдап коет, болду ошончо. От алган бойдон калып каласың. Кем боюнча калып каласың. Ошого эле бизге жылуу сөз. Анан неге мага көңүл бурбайсың? Бардыгынын эле сөзү ошол. Мага көңүл буруп койсоң болот, кечке досторуң менен жүрөсүң, анан кечке ушинтесиң, бизге деле келип койсоң болбойбу? Үйдө балдарың менен көңүл бурсаң болбойбу? Ошол эле көчөнү жакшы көрөсүң, болду. Анан ошол эле аялдарга кичине көңүл буруп, бир гүл алып барып берип койсоңор, бул интервьюдан вообще шок болуп калат. Эмне болуп кетти бул деп. Бир жума бактылуу болуп жүрүшөт. Гүл берип тургула, арзыбаган 100 сом, 200 сом. Ошол эле. Бир 3 жума подряд берсе көңүлүңөр калып болбойбу? Көңүлүң калбайт, 3 жума подряд берсең не дейт айтайын? Ушундан көрө нан ала келбейсиң. Ошондой. Акчаң короп бербечи дейт экен сразу. Эми Сол катты болду. Айымдар дагы биз мисалы белек берсе, белекти жакшы татыктуу кылып кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек да. Ошол эле. Ушуга акча кетирип, ушуну албай эле койбойт белең. Бул биз баягы турмушта баары аялдар экономдуу неме кылып, нарак берак эптеп турушубуз керек. Ошого айтышыбыз мүмкүн, бирок болбой эле ичиңде бактылуусуң да. Бактылуу болосуңарбы иши? Албетте. Просто уже акыркы күндө эмне беришти да билбей, алып барсаң эле акча кетирип эле койбойт белең болгон. Мындай теңдей сүйлөп. Сага ким айтып атат? Бирөө бар да, мен эмне? Жок, сен антип айтса, сен мындай кабыл ал да. Мейли, ал кызың андай деп атпыр. Сен мындай кабыл ал. Эмне берсем эле жакпайт. Жакпайт эмес.
сени болгону аяган көрсөт ошо атам. аяганы көрсөтүп Акча кетирип эле койсоң болмок да деп аямыш этип атат, ичинде сүйүнүп атат. Бирок аямыш этип атса, мени аябап атыптыр. Жаным деп чекесине кой, сенден эмне кетип атат, эсептешпей. Сен дагы кетпейсиң. Болду, мени аябап атыптыр да деп кой. Жашоону оорлоштуруп алуу өзүбүздүн элекин да. Бирдекеден бирдеке таап эле болгону жеңилирээк, анан көп нерсеге мындай ойлонбой, ар бир нерсе чукулап мукулабай кое бериш керек экен. Бүгүн болду, эртең башкача болот. Кое бериш керек болду. Анан ага ойлонуп сыгылып, ал менен кайра разборка кылып ызы чуулуп, анан бисмилля деп анан эртеси дагы ызы чуу башташат. Ошо менен көңүлдөр калып кетет экен да, ошо эле. Просто бизде менталитет бар го, кичине айтып койсоң муну эле акылман болуп атат деген сыяктуучу. Бизде кабыл алган билбейт го көбү. Бул эмне эле акылман болуп, акыл үйрөтүп атат деп жазгандар. Укула. Мындай да, бул киши сурап атат. Мен өзүмдүн атымдан жооп берип атам. Мен бирөөгө акыл үйрөтөйүн деген жокмун. Анан бул адам менин жашоомду сурап атат да. Мен буга жооп берип атам. Силерге вообще акыл үйрөтө турган акым да жок мен. Мындай андай оюмда да жок. Болгону пайдалуу нерсе угуп калсаңыздар случайно, өзүңүзгө сактап кабыл алып кое бериңиз туура жагынан. Көргүңүз келбесе, демек Айпери ушундай экен деп эле вывод чыгарып коюңуз. Болгону Айпери деген адам, демек ушундай адам экен деп коюңуздар. Болду. Бул киши сураган үчүн мен айтып атам. Болбосо отуруп алып эле акыл үйрөткөнгө мен ким элем туруп. Айпери көбүк кыз. Просто биздин өлкөбүздө бул нерсе вообще өнүккөн эмес да. Мында маданият жок да. Үй бүлө психологко барып дегендерди. Сонун суроо болду. Психологко баруу керек бизге. Көп айтат, психолог дегенде психически больноймунбу сага деген ответ. Биздин менталитетке бул туура эмес. Бир жагынан шариятты алсаң деле, мисалы, по шарияту, эгерде биз Курандагы биздин парыздарыбызды ар бир негизи пенде эмне кылыш керек дегенде эле неме кылсак, бизге эч кандай психологдун да кереги жок болуп калат. Бирок бизде бардыгыбыз эле Куранды жатка билбейбиз. Бардыгыбыз деле илим деген нерсе өнүккөн эмес. Бул багыт боюнча бардыгы эле илим билимдүү эмес, дин боюнча. Же болбосо бардыгыбыз эле дин боюнча жашабайбыз. Себеби биздин баягы мамлекетибиз да эми келатат, Кудай буйрса. Анан ошого психологдор бул болгону сен өзүң көрбөй аткан өзүңдөгү проблеманы ал адам көрүп коет да. Анан эгерде сен өзүң оңолуп, өзүң проблемаңды чечип, мойнуңа өз катаңды алгың келип, же болбосо өзүңдүн жаман сапатыңды алгың келсе мойнуңа, демек ал адамдын айтканы боюнча ал адам сага акыл үйрөтүп эмес, болгону сендеги проблеманы айтып коет. Ошо эле со стороны адам. Башка адамга деле мисалы айтканын угайын дейсиң, ал адам может өзүндө андай проблема бар. Өзү чече албай жүргөндүр. Жөн эле акыл үйрөтүп кое берет. Ошон үчүн психолог деген бул атайын окуган, атайын эмени бүткөн, адамдын мамилелери, адамдын мүнөзү бар жок уже чагып койгон да уже. Ошого баруу, мисалы мен жолдошум психолог деген нерсени түшүнбөйт болчу да. Мындай нерв болуп кетет эле. Барчы психологко барчы дечү, мындай кеп, мисалы мүнөзү бир аз оорураак да. Анан ошого аялыңдын айтканы көбү эркекке жага бербейт да. Любой эле эркек макул болот да. Бул аялың вечно ушинте берет, анте берет депчи. Себеби бул аял эркекте эмес, адам өзүндө бир минус издегиси келбейт да. Өзүнүн кемчилигин айткысы келбейт же кемчилигин мойнуна алгысы келбейт. Бул өтө чоң жооп мындай нерсе да булчу. Эрдик да. Эрдик, моюнга алыш. Анан ошого анан кийин случайно бир жерде отуруп, анан бир психолог киши экен. Таанышып калыптыр да, ал психолог экен. Кийин башкача эле болуп келди кечинде. Психологдор дегенчи деп баштады. Ал бир спорт этсе, бербейт, мындай кармадуу болду, бербейт. Ошол боюнча тура берет, туурабы, туура эмеспи, тура берет, ушундай адам да. Анан кийин ошол психолог ушинти да, мен деген ушундай турбаймынбы, жаным, кантип чыдап жүрөсүң мага деген нерселерди айтканда, анан дейсиң да. Демек, психологдор көпчүлүк учурда бизге жардамы тиет. Эгерде адам өзүн өзү оңдогусу келсе, эгерде кичине эме болсо,
эми көбүнчө. Болбосо негизи эле шариатта бардык биздин эмелер, хадистер бар. Хадистерди уксаң эле биздин өзүбүздүн пайгамбарыбызды эле үлгү кылсак сонун болот. Дин жактан сабатыңыз жакшыбы? Мен кыйынмын дебейм, бирок Кудайга шүгүр сабак алып жүрөм. Ушул багытта дагы илимиңизди өрчүтүп. Ооба. Мисалы Умар ибн аль-Хаттаб, пророк Юсуф, пророк Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дин жөнүндө, ислам дини кайсы кылымда каяка, кайсыл жерге келген, Египетке кинолорду көрдүм. Баягы боюмда бар кезде үйдө жатып алып. Мунун баары жолдошума рахмат. Жолдошум өзү мындай дин боюнча илим жогору. Анан неге ушуну билип туруп ошентип жашабайсыңар деген суроо болушу мүмкүн. Кудай буйрса баягы мындай немени карандашты мисалы иемдеп катуу мындай эме кылба дейт да, сындырып алышы мүмкүн дейт да. Ошон үчүн акырындан тарбиялап өзүбүздү Кудай буйрса келечекте баары жакшы болот. То есть эстраданын сактандан бир аз алыстаганда эле уже 5 убакыт намаз өтөсүз. Эми мындай да, 5 маал намаз эч качан тоскоол болбойт эчтекеге. Бул биздин парызыбыз. Биздин 5 парызыбыз бар. Ошого жан дүйнөң качан гана, мисалы мен мындай дегендин алысымда жолукту ороонуп алып кылган ишим о деп сүйлөшөт. Жолукту ороонуп анан ушинтип сүйлөп жагымсыз сүйлөйт же поведениясы начар. Көп эле көрүп жүрөм да. Менин түшүнүгүм боюнча мисалы бул парыз. Жолукту оронгон бул мисалы кийим кийгендей эле. Парызыбыз биздин. Бирок бара болот экен да ал нерсе буйрса. Анан кийин менин көз карашым бул нерсеге акырындан эң биринчи жүрөгүңдү тазалашың керек. Көбү бар, жума намазга барып кичине неме ишим жүрүшпөй атат, барып неме кылып коюш керек эле. Ушундай. Айтылат, жума намазга мисалы келген адамдардын дуасын мисалы неме кылсаң 1000 адам келсе, ошонун ичинен бир 10 адам дуасы кабыл болушу мүмкүн. Себеби ниети, жүрөгү таза 10 эле адам болушу мүмкүн. Ошончо адамдан бир 10 же 1%. Ошого ниетти, жүрөктү тазалаш керек да. Ошол эле адам качан гана өзүн бүткүл тазалап, өзү акылы дагы жүрөгү менен бир болгондо дароо эле мынтип өзгөрүп калыш, бир нерсе тез азгырылып, кайра өтө кызыл бат оңот деп коет го. Ошондой болбош керек да. Тез эле берилип кетип, анан эртеси карасаң кайра ичип жүргөн, кайра берилип кеткен, ушундай адашкандар көп да. Ошого бара бекемдеп барып туруп анан тургузуп, бекем болсоң жакшы ниетим бар да ушу. Сонун экен. Ушундай сонун ниет менен Бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Силер менен Элдос болду. Жана мен. Бираз жеңилдеп калдым, психолог келип чыккандай эле ойлойм. Мына достор, ушундай маек болду, кимге жакты, кимге жакпады, анын баары ылдыйда комментарийге мен айтпасам деле барып жазасыңар. Болгону гана бир нерсени суранып өтөбүз. Сөкпөгүлөдү. Сөкпөгүлөдү сөбөт. Арасынан анча-мынча чыгат дегендей. Болгону каналга катталганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла, анан комментарийлерде. Менин каналымды айтып койгуз. Албетте. Биздин интервьюбуз аябай чоң форматта чыкты. Аягында анан башында да бир эскертип болуп. Ошонун көпчүлүк кирбей калган жерлерин же болбосо ушуну экиге бөлүп туруп, жарымын, тең жарымын Айпережебиздин каналынан көрө аласыздар. Анын ссылкасы ылдыйда турат. Көрүп, бүгүнкү маегибизде кызыктуу темалардын бири эмне камтылбай калды, ошонун баары ошол жакта. Анан Айперже каналыңызга катталган деп айтып коесуз да. Айперже каналына катталуучулар.
Айпери Кубик кызы аттуу менин каналыма катталыңыздар YouTube'дан. Ушундай кызыктуу жакында сонун нерселерди чыгарабыз. Дагы мен жөнүндө дагы да болсо кенен маалыматтар, анан психологдун кеңеши керек болсо кайрылыңыздар. Анан кийин дагы бир суранып кетчү нерсем, урматтуу бизди көрүп аткан көрөрмандар, урматтуу кыргыз элим, менин бир гана суранычым бул күлүңүздөр, позитивдүү болуңуздар, жакшы нерсени ашырып, жаманды жашырган адамдардан болуңуздар, анан пейилди кенен коюңуздар. Баары жакшы болуп кетет буюрса. Анан кийин айтарым, ар дайым күлүп жүрүп, ушундай тамаша аралаштырып жүргөнүм, мен ушундай адаммын. Сиздерге да ошол нерсени каалайт элем. Тамаша көй болуңуздар, сөз көтөрүмдүү болуңуздар. Анан ошондо баары жеңилирээк болот деп ойлойм. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Ар дайым бар болуңуздар. Мен силерди жакшы көрөм. Айпери Кубик кызы ар дайым сиздер менен, сиздер үчүн кызматта. Тойго болсо айтып койбодук. Жашына коштошуп атканда. Номерлерди Деп Айпери болбой эле кайра тамашалапчы. Буягынан акырын тамашалап атканда. Кыскасы ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Мен силерди жакшы көрөм. Мени жаман көргөндөр, мен силерди да жакшы көрөм. Силер да бар болуңуздар. Үй бүлөлүк бакыт каалайм баарыңыздарга. Элдос ага рахмат. Каналыңар дагы өркүндөй берсин, өсө берсин, адамдар көбөйө берсин, көрүүлөр көбөйө берсин, иштерге ийгилик. Анан Элдос иним үйлөн. Сөз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Көп күттүк чынында. Буюрса бул эфир чыккандан кийин көпчүлүк биздин көрөрмандарыбыз ыраазычылыгын билдирсе керек, себептен сурап жүрүшкөн болчу. Айтып өткөндөй эле күлгүлө, жылмайгыла, зачем зыян чачпагылачы кайнагай уже. Жашоо өзү оор болот. Кыйналып аткан, чач түшүп атканда кайра эмне асла сыгырмага деп ыйлап киресиң. Айткандай эле каналга катталабыз, лайк басабыз, комментарийди албетте калтырабыз жана айтып өткөндөй эле Айпери каналына катталганды унутпаңыздар. Общение долбоору, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.